бул печ ушул эме кылат, ушул бышырат жанагы эмени. Нефти кайнатат дагы ушул эмеден 3 фракция чыгат. Өндүрүш тармагы ойруш алган өлкөдө дагы бир заводдун ишке берилиши жакындоодо. Курулуш иштери ушул жылы башталган мунайды кайра иштетүүчү заводдо учурда жумуш тынымсыз жүрүүдө. Себеби план боюнча өндүрүштүк ишкананы жыл аягында бүтүрүү каралган. Азыркы күндө уже 85% заводдун бүтүшү болуп калды. Көрсө дагы бир 10-15 күндүк жумушубуз бар. Көлөмү 85 тонна болот. Анын ичинен солярка 41%, мазуту 50% и 9% бензин. Ушу 3 фракция чыгара турган завод болуп атат. Азыркы күндө 80-85 миллион сом каражат бөлүндү. Завод ишке берилип калса, мында бензин, дизель жана мазут чыгат. Ошондой эле 92 евро үлгүсүндөгү таза күйүүчү майда өндүрүлөт. Керектүүсү жылына 85 тонна сырьёго барабар. Бул заводдун дагы бир артыкчылыгы мына ушундай өзгөчө заманбап жабдыктар дагы орнотулган. Тактап айтканда, дал ушундай имараттар курулуп, ал жерден компьютердик башкаруу менен жумуш алып барууга дагы толук шарттар түзүлмөкчү. Мына жерге биз азыр экологический безопасность мына жерде полностью пленка коебуз, чтобы мунай заттын эмелер жерге сиңбеш үчүн. Ошол жерде пленка менен отуруп, анан кийин шебин менен муну тособуз. Анан мунуларды обволакивание кылабыз. Цемент менен полностью ушул жактан, ушул жерден уже мунай зат чыкпайт. Мына ушул жерден эме болот. Төгүлгөн дагы ушул жерде калат. Анан төгүлгөндөрүн дагы нар жакка эме отуруп, атайын резервуар бар, ошо резервуарга төгүлөт. Бул заводдун курулушу ушул жылдын жай айларында башталган. Жергиликтүү бийликтин көмөгү жаңы өнөр жай ишканаларын ачуу жана калкты жаңы жумуш орундары менен камсыз кылуу максатында Сузак айыл аймагынан Таштаксай тилкесинен 3 гектар жер бөлүнүп берилген. Эгер завод ишке түшсө, жергиликтүүлөргө жаңы жумуш орундары пайда болот. Президентибиздин жарлыгын колдоп, ошо инвесторлорго биз эшик ачтык да. Быйылкы жылы эле ири ишканалардан ошо экинчи ошо нефтини кайра иштетүүчү ишкананы уже курулушун бүткөр алдында турабыз. Жакында эле ошо Кытай инвесторлоруна дагы биз 5 гектар жер бөлгөнбүз. Жакын күндө ал дагы курулуштары башталуу алдында турат. Белгилей кетсек, заводдун ишмердүүлүгү жанданса, аймактагы элге дагы ыңгайлуу болуп, арзан баада продукция алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондой эле завод өлкө бюджетине жылына 50 миллион сом салык төгүп турат. Бул өз кезегинде мамлекеттин казынасын толтурууга салым болмокчу. Дөөлөт Канатбеков, Манас Назаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.